Органикалык айыл чарба бул жаратылыш менен адамдардын саламаттыгын камсыз кылуучу өндүрүш системасы. Органикалык айыл чарбада жер семиртүү жана зыянкечтер менен күрөшүү үчүн химиялык заттар колдонулбайт. Алардын ордуна табигый заттар жана ыкмалар колдонулат. Органикалык айыл чарбанын артыкчылыктары: зыяндуу химиялык заттардан баш тартуу, чыгымдарды үнөмдөө, сапаттуу жана даамдуу азыктар, жаратылышты коргоо, органикалык калдыктарды компосттоо жана кайра иштетүү, жер кыртышынын сапатын жакшыртуу, тез өсүү менен түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн табигый булактардан алынган, адамдардын ден соолугуна жана айлана чөйрөгө зыян келтирбеген биопрепараттар жардамга келет. Зыянкечтер менен күрөшүү үчүн органикалык айыл чарбасында химиялык заттардын ордуна альтернативдүү ыкмалар колдонулат. Мисалы, табигый тоскоолдуктар, кол менен терүү жана зыянкечтердин табигый душмандарынын жардамы менен аларды жок кылуу. Долбоордун алкагында Ысык Көл облусунда тандалган 3 пилоттук айылда кооперация жана кооператив аттуу семинар жүргүзүлгөн. Натыйжада Тосор органик жана Маман органик аттуу 2 жаңы айыл чарба кооперативдери түзүлгөн. Ошондой эле долбоордун алкагында Ак Суу органик, Темирлан агросервис жана Кумбел органик кооперативдери менен натыйжалуу иштер жүргүзүлүп жатат. Кооператив менен иштөө дыйкандарга ийгиликтүү тажрыйба менен жаңы идеяларды алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Пилоттук кооперативдерге талаа иштерин жеңилдетүүгө жана эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга көмөк боло турган айыл чарба техникасы берилген. Алардын арасында трактор, жүк ташуучу унаа, мотоблок жана башка жабдуулар. Кооперативдерге алдыңкы дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында Түштүк Кореяга иш сапары уюштурулган. Катышуучулар Кореянын органикалык багытта иштеген алдыңкы ишканаларына барып, тажрыйба алып, жаңы ыкмаларды үйрөнүү менен бирге өндүрүлгөн органикалык мөмө жемиштерди көрүп келишти. Долбоор Кыргызстанда органика боюнча адистерди даярдоо үчүн эл аралык органикалык кыймыл федерациясы менен биргеликте тренерлер үчүн тренинг окутууларын жүргүздү. Кореядан келген адистер сертификаттоо, өндүрүүчү менен керектөөчүнүн ортосунда системаны түзүү, кооперативдерди уюштуруу жана өндүрүлгөн продукцияны сатуу боюнча маалымат беришти. Кошумча нарк чынжырчасын түзүү максатында Тосор айылында шире чыгаруу линия жана муздаткыч кампасы орнотулган. Бул дыйкандарга түшүмүн жоготпостон кайра иштетип жана узак мөөнөткө сактоого шарт түзүп берет. Маман айылында салынып жаткан кургатуучу цех болсо, дыйкандарга аба ырайына көз карандысыз дары чөптөрдү кургатууга жардам берет. Өкмөт тарабынан кабыл алынган органикалык өндүрүш жөнүндө мыйзамынын негизги максаты органикалык өндүрүштү укуктук жөнгө салууну камсыз кылуу, өнүктүрүү жана жайылтуу үчүн жагымдуу шарттарды түзгөнгө жардам берүү болуп саналат. Кыргызстандагы органикалык өндүрүүнүн алгачкы эле 10 жылдыгы өткөнүнө карабастан, алдыңкы ишкерлер сапат боюнча эл аралык стандарттарына жетип, сертификаттарга ээ болуп, продукцияларын экспортко чыгарууда. Пилоттук айыл чарба кооперативдерден өндүрүлгөн жер жемиштер түзүлгөн инфраструктуранын жана жүргүзүлгөн окутуулардын жардамы менен ички базарда өз ордун табууда. Долбоордун адистери менен катышып жаткан дыйкандар келечекте бул продукцияны дүйнөлүк базарга экспорттоо максаты менен иштерин улантып, билим менен тажрыйбаларын жаңы адистерге өткөрүп келе жатышат.